Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, кадырман калай калк кутмандуу күнүңүздөр менен. Тез кабар каналы бүгүнкү бул чыгарылышта сиздерге Оштогу Жаңалай айылынан сатыла турган кезектеги жер тилкесин көрсөтмөкчү. Биз азыр Оштон чыгып, Ош өзгөн трассасы менен Жаңалайга келдик. Учкундагы светофордон өтүп, 30 адырдын кире беришинде турабыз. Бул жерде Россия май куюучу жайы бар. Россиядан өтүп эле сиздер Жаңалай деген жазуудан оңго бурулуп киресиздер. 8 сотук жер тилкеси фундаменти менен сатылат. Сүйүнчү туугандар, биз Жаңалайга 3 айдан бери келе элек болчубуз. Жергиликтүү бийлик мына мынтип жылтыратып, Борбордук көчөгө жаңы асфальтты басып коюптур. Ош Бишкек трассасынан болгону 500 метр жүрөсүздөр. Оң жактагы конторадан жана каналдан өтөсүздөр дагы сатыла турган жер тилкесине оңго буруласыздар. Каналдын боюнда Абдыбек ата маркети бар. Анын нар жагында биз турган жерден 70 метр нарагыраакта жайгашкан. Ушул кызыл крышалуу 2 кабаттуу үйдүн нар жагында жайгашкан. Ал эми Жаңалайдын жаңы көчөсү тетиги жогору төргө чейин барат. Жогоруда мечиттин купаласы да көрүнүп турат. Мечитке жакын, каналга жакын, маркетке жакын, мектепке, бала бакчага жана башка социалдык объектилерге жакын экендигин эске алып турасыздар. Жердин ээси менин жанымда. Алыскы айылдардан келип ушул жерде күтүп турган экен. Андыктан жерди көрсөтүүгө даяр турат, менин суроолорума жооп берет. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы. Жерди сатууга койдуңуздар? Койдук. Неге сатып атасыздар бул жерди? Жерди өзүбүздүн айыл, күйөөмдүн айылынан үй чыгып калды, даяр үй. Айылдан үй алмакчысыздар. Айылдан алабыз. Ошон үчүн муну сатууга койдуңуздар. Ошон үчүн койдук. Ушул жер экен да, эми фундаменти да бар экен, э? Фундаменти бар, 8 сотик жер. 8 сотик жер. Бул фундамент качан курулган? 2015 курулган. 2015-жылы курулган. 8 сотик. Почти квадрат окшойт, а? Тетиги жогору жагы тиги кошунанын сарайынын бурчуна чейин экен, а? Бул жагы мына кошунанын заборунун наркы бурчуна чейин, туурабы? Бул жагы мына фундаменттин бурчунан биягы кошунанын гаражына чейин. Туурабы? Жол жагы примерно канча метр чыгат? Жол жагы 27 метр. 20 жазылган да. Китепке жазылган 27 метр жол жагы чыгат, а? Кызыл китеби барбы? Бар. Китеби бар. Кызыл китеби бар. Документальный деңиз. Документальный. Жакшы, бул көчөгө шагал төшөлгөн көчө, электр тогу келтирилген көчө экен. Бирок таза суу бар көчөбү же таза суу алысыраактабы? Таза суу кийинки көчөдө жакын эле, бирок ташып ичишет экен. Ташып ичишет. Сиз кошуналардан сурадыңыз да? Өзүңүз эми бул жерде жашабасаңыз, алыста жашасаңыз. Бул жерди канча жыл мурда сатып алган элеңиздер? 6 жыл болду. 6 жыл болду. Фундаментти өзүңүздөр курдуңуздарбы? Өзүбүз куйганбыз 1 жылдан кийин. Алгандан 1 жылдан кийин фундамент куйган. Алгандан кийин 1 жылдан кийин фундамент курулган экен. Биз жерди бир катар көрсөтүп коелу. 8 сотук жер тилкеси бош бойдон турат. Ортосунда фундаменттен сырткары подвал жасаганга Союз убагында яма катары эсептелинген, кийин подвалга план болгон атайын яма бар экен. Биз аны дагы сиздерге көрсөтөбүз. Жол тарапта бир жаңсыл фундаменттин жанында турат. Бул эми Союз убагында бир чоң яма болгон экен да? Ошондой болгон экен, аябай калың бетон. Биз буга план кылып, атайын ошо фундаментти ушундай планда кылганбыз да. Буну улап, кухня кылгандан алдын подвал кылганбыз. Подвал. Тиги үй бери карап турат да? Үй бери карап турат, үйдүн алдына, үйдүн мындай капталына болот да. Ошондо ушул фундаменттин үстүнө эле, мына яманын үстүнө, подвалдын үстүнө, асты подвал болот да, үстүнө кухня болот. 2 комната кухня түшөт экен да. Астында охо, раса тонна картошка, тонна алма, тонна капуста сактаса боло турган жай бар экен. Мунун мен болжолду узун туурасын айтып коеюн, яманын. Көрүп турасыздар да, тереңдиги болжолду 5 метр экен. Туурасы 5 метрден бир аз ашат экен. Ал эми узундугу 8 метрге жакын. Демек, 6 метрлик заводская плита перекрытияны жаткырсаңыздар болот. Үстү бөлмө болот, асты подвал болот. Жер тилкесинин калган бөлүктөрү сарайга, бактаракка, кошумча курулуштарга жогору жагында мына боп-бош боюнча турат. Көрдүңүздөр да.
Биз эми фундаментти көрсөтүп коелу. Фундамент кандай планда курулду, кандай проектте курулду, анан качан курулду. Фундамент канча жыл болду дедиңиз? Бул 5 жыл болду. 5 жыл болду. Курулганда. 2015. Бирок жакшы курулган экен, 2015 курулганы менен арадан 5 жыл өткөнү менен, урматтуу мекендештер, көрүп маани берип коюңуздар. Эч бир жери жарылбаптыр. Жып жылмакай боюнча теп тегиз турат. Фундаменти да жакшы курган экен. Тумбаларына, бурч-бурчтарына бүт 4төн арматураларды чыгарып коюптур. Бул негизи бир кабатка беле, 2 кабатка беле? Өзү биз мансардныйга дегенбиз. Мансардка. Ооба. Үстүнө 2 кабат кылабыз, алды ушунча болот өзү. Детский ортосун душевой кылганбыз, наркы спальный, а бул экөө гостевой, мейманкана. Мына өзүнчө бир бөлмө болот экен, Муну кааласа кухня же холл кылып койсо деле болот экен. Детиги чоңураак бөлмө экен, ал 4x4 16 метр квадрат чыгат экен. Жок, 4x4,5 экен, ал чоңураак экен. Ал зал болот го менимче. Ошо зал деген. Тиги төрдөгү спальный экен, Анын бер жагындагы ортодогу бул душевой. Бул детский окшойт, бул дагы. Орто коридор. Коридор. Эгерде мансард кылса, экинчи кабатты көтөрсө, ушул коридордун төрүнөн эле экинчи кабатка көтөрүлөбү? Тепкич. Ооба, ошондой болот. Ошондой болот. Планды түшүндүңүздөр. Узун туурасы канча эме болжолдуу түрдө мунун? Узун туурасы 8ге 11 болот. 8ге 11. Фундаменттин узун туурасы 8ге 11. Эркер формасы 3 тарабынан чыгарылган, биз тарабында же батыш тарабында, мына көрүп турасыздар. Мына ал биз тарапта турган төрдөгү бөлмөнүн бир тарабы эркер формасында чыккан, тиги детскийдин көчө тарабы, спальныйдын көчө тарабы. Эркер шестигранный формада чыгарылган. Фундамент негизи ылдый тарабы көрүп турасыздар, жерден 1 метр бийиктикте, ал эми жогору тарабы болсо 40-50 сантиметр жерден бийиктикте турат. Бул жагына менимче күнгөйбөт кылып, кошунанын заборунун бер жагына каратып, узун сарай, кошумча курулуш, баня, очоккана бүт баарын ушул жакка түшүрсөңүздөр болот. Бактаракка дагы орундук кеңир экен. Таза суу жогорку көчөдө бар деп белгиледи. Свет болсо бар экен. Мечит, мектеп, бала бакча, андан сырткары маршруттук каттан бүт баары жакын экендигин эске алып кое бересиздер. Кошуналар баары уже жашап жаткандыгын көрүп турасыздар. Келиңиздер дагы үйдү баштап, курулушту бүтүрүп жашай берсеңиздер болот. Жогоруда дагы бир көчө өтөт экен, параллель. Кийинки көчө ошол жерде. Ошо көчөдө суу бар бекен? Ошол жерден алат экен суу. Ошол жактан суу. Азырынча ошол жактан ташып келет деп атат. Ар ким өзү алып келсе болот. Атак ылдыйда мына бул кошуналардын үйүнүн нар жагында эле чоң каналды көрдүк да азыр. Ошо каналдан дагы насос менен турба тартып алса болот, Сугат сууну. Тарткан экен ошодон. Жакшы. Эже айтыңызчы. Бул фундаментти, жерди ушул турушунда канчага сатабыз деп атасыздар? Биз азыр ушул турушунда $12,000 деп атабыз. $12,000 деп атасыздар. Эми да сүйлөшөбүз деген мен буюм. Чалыңыз менен бир маслихат кылып сүйлөшүп $12,000 дедиңиздер. Бирок кеми бар. Сүйлөшсөк болот, Сүйлөшсөк болот да. Документтери так. Документтери бар. Документтери так. Кызыл китеби бар экен. $12,000 кеми бар деп айтып жатат. Урматтуу мекендештер, сиздерге жер керек болсо, даяр фундамент керек болсо, жанында мындай чоң подвалга ямасы керек болсо, анда ушул жерди колдон чыгарбаңыздар. Негизи Оштун айланасынан, Оштун чекебелиндеги конуштардан жер тилкеси, бош жер тилкеси өтө тартыш болуп жатат. Эртерээк аракет кылсаңыздар, жетишип аласыздар, баасын уктуңуздар. Болгону $12,000 кеми бар. Жакшылап сүйлөшүңүздөр. Буюрса, жакшылап уступкасын жасап, арзандатып берет. Тезирээк сатканга аракет кылып жатат. Шашылыш. Өздөрү башка үй көрүп коюптур. Ага акчасын бериш керек экен, сатып алыш керек экен. Тезирээк акчасын бериңиздер, сатып алыңыздар, жакса сүйлөшүңүздөр. Бул жер буюрса сиздердики болот, ким алса бизге сүйүнчүлөп коюуну унутпаңыздар. Мына ушинтип, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, биз бул чыгарылышта Оштогу Жаңалайдагы, жаңы конуштагы сатыла турган жер тилкени көрсөтүп чыгып бара жатабыз. Биздин каналды көргөнүңүздөргө, лайк басканыңыздарга, комментарий жазганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Кызматыңыздарда сиздердин алып баруучуңуздар Атакул Жалилов болду. Эгерде Тез кабар каналын издегендер болсо, 0558 86 00 11 номерине чалсаңыздар болот. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Алла таалам барыңыздарды оору сыркоодон сактаган болсун, узун өмүр жаш берсин. Көрүшкөнчө.